Адаш Жаманкулова райондогу Чынара Дүйшөев атындагы искусство мектебинин окуу бөлүмүнүн башчысы. Ал райондогу сейил бактын ичине бөлүнүп берилген жерди кесиптештери менен тазалоого келген. Тазалык ар бир адамга керектигин айткан каарманыбыз ишембиликке бардык жумурай журт катышып, айлана тегеректерин тазалоосун суранат. Жумгала районунда Шарипа Исабекова атындагы сейил багында бүт Жумгала районунда мекеме ишканалары келип ушу жерде ишембилик өткөзүп жатабыз. Ушу жаз келип, жазында бардык жерлерди Жумгала элинин баарына кайрыламын, айлана тегерегистерди тазалап, актап, ушундай ишембиликтерди өткөзүбүздөр. Алгач ишембилик Норуз майрамынын алдында райондогу мекемелердин айланасын жана борбордук көчөнү тазалоо менен башталган. Бул ирет районунун борборунда жайгашкан Шарипа Исабекова атындагы борбордук сейил бактын ичи тазаланды. Ишембиликтин жүрүшүндө көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдырахмановдун 120 жылдыгына карата 120 мырза терек отургузулду. Быйылкы жылы Жусуп Абдырахмановдун 120 жылдык маракесине карата бүгүн ошо паркка 120 терек тигилип атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыз. Элдин маанайы болсо жакшы. Бир жылдан бери баягы пандемия болуп, карантин болуп, эл дагы сагынып калса керек. Бүгүн ошо жаппатырмат чыгышыптыр. Мына ар ким ошо элдер өздөрү да чыгып, ошо өздөрүнүн айланасын тазаласа, ошо аябай жакшы болот эле да. Мына бүгүнкү күнү мына чейектин жаштары демилге көтөрүшүп, жаңы эле бар жолуп келди. Ошо жумгал суунун жээгин бүт ушу баклажка, салафан толуп кеттир. Ошонун баары өздөрүнүн демилгеси менен тазалап жүрүшөт мына. Бүгүн мына бизде ошо эл менен, коомчулук менен баягы жолугушуп сүйлөшүүнүн натыйжасы ошо жакшы болуп атат да. Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын калкты иш менен камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Искендербек Шейшеналиев айлана чөйрөнү таза кармоо, иретке келтирүү жеке эле кызматкерлердин иши эмес, жалпы элдин милдети экенин, андыктан ар бир жаран тазалыкка көңүл буруусу зарыл экенин айтат. Мына бүгүн 6-күн болсо дагы бардык жумуштарыбыз жыйнашып, ушул коомдук жайларды, айлана тегерегибизди тазалап, жазга даярдык көрүп, жаздын бир күнү жылга тете дейт. Ошол элибизден калган накыл сөздү колдонуп, жалпы эл журтубуз менен тазалоонун ишин иштеп атабыз. Район аймагында мындан тышкары бир адамдан бир терек аталыштагы акция өтүп, бардык айылда ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулууда. Учурда борбордук сейил бактын ичин жакшыртуу, спорттук талааларды куруу менен элдин эс алуусуна шарт түзүп берүү жагында иштер аткарылып жатат. Быйыл ошо биздин ушул паркыбызга эс алуу шартын элге түзүп берүү максатында биз ошол балдар ойноочу аянтчасын орнотуп, спорттук иш-чараларды уюштуруу үчүн болгон ыңгайлуу шарттарды адамдарга түзүп берүүдө үстүндө иш алып баруудабыз. Быйыл дагы өзүбүздүн иш пландарда бар, ошо спорттук оюн иш-чараларын уюштурууга, жарандардын эс алуусунда ыңгайлуу шарттар түзүп берүү максатында иштерибиз жүрүүдө. Көрктөндүрүү иштери облустун бардык аймагында өтүп жатат. Жаздын келиши менен айлана чөйрөнү тазалоо, көрктөндүрүү иштерине активдүү катышуу ар бирибиздин милдетибиз. Мирбек Асаналиев, Аскар Медетбек уулу, Жумгала району.